апрель күнү өтө турган башында Алмаз Шаршенович турган съезд өткөн жатат. Ошол съездге жалгыз гана делегаттар эмес, жана партиялардын жетекчилери, өкүлдөрү дагы келип катышуусу жөнүндө чакыруу таратылат деген маалымат бар. Эгерде сизди ошол Алмаз Шаршенович ошол өзүнүн съездине конок катары чакырса, катышат белеңиз? Мен катышпайм, анткени мен эмес, көп эле саясатчылар катышпайт, туура кылат. Анткени бүгүнкү күнү ал партияда кайсы съезди легитимдүү экени аны эч ким айта албайт. Бул жанагы талаш чек ара, бир талаш аймак сыяктуу түшүнүк да. Ал легитимдүү болмоюнча эч ким ал бир да саясатчы аларга барганы мындай барбайт го деп эсептейм. Анткени кайсы съезди легитимдүү экенин билбей туруп бирөөнө жан тартканыбыз адилетсиз болуп калат да. Ошондуктан сот чекитти коюш керек. Кайсы съезд легитимдүү болду десе, биз ошол партия менен мындай өнөктөш партия катары иштешебиз. Бүгүнкү күнү эки партия жүрөт. Бирөөсү Атамбаев башкарган, бирөөсү Сагынбек Абдрахманов башкарган. Атамбаев айтып атат, бул менин партиям десе, берки политсоветтин 23 мүчөсү анын тиешеси жок, биз башкарабыз, устав боюнча политсовет чечет деп, мындай экөөнүн тең жүйөлөрү бирдей. Ошондуктан биз ал маселеге азыр аралашпайбыз. Аны сот качан чекит коюп, легитимдүү партия, легитимдүү лидер, легитимдүү политсовет деп бир саясий күчтү таанып, ошол СДПК ушулар дегенден кийин партиялар арасында бир мындай бир иштешүү жолу бар да, коммуникация. Биз ошол легитимдүү деген партия менен иштейбиз. Райым Матраимовду эң биринчи ушул Матраимов деген фамилияны яркий мындай ушул деңгээлге алып чыккандын бири Атамбаев болгон. Атамбаев Райым Матраимовдун эң жакын адамы, Икрамдын эң жакын адамы. Райым Матраимов түштүктөгү таасирдүү адамдардын бири. Райым Матраимов Атамбаевдин оң колу, жакын адамы деп мына үмүт бардыгыбыз ушинтип түшүнчүбүз, билчүбүз, укчубуз, көрчүбүз. Анан 7 жыл бою кызматта алып ээрчитип көтөрүп жүргөн ким болгон? Атамбаев болгон. Жээнбеков тумаганда ал кызматтан кетти. Жээнбеков келгенден кийин ал кызматтан кетти. Анан бул баягы беттырмарлык да. Анан Райым Матраимовдун акпы же ак эмеспи, аны укук коргоо органдары эгерде ошого негиз болсо, ага баасын бериш керек. Аны биз күтө турушубуз керек. Ал убакыт деген бат эле, биз аны күтө турабыз. Ошондуктан азыр бир Матраимов жөнүндө бирдеке деп айтуу мындай ала бармандык болуп калат да. Далил жоктур. Мен юрист катары айтып атам. Далилиң бир колуңда бир далилиң жок, ал bunday, ана бул мындай деп айтканга эч кимдин моралдык укугу болбош керек. Президент деген бул жөн эле бир кызмат эмес, бул миссия. Бул Кудай Таала ырыглаган бир ишеним, бир чоң бир мүдөө. Анан ошону мындай жеке кызыкчылыктарга, же болбосо бир достчулукка, же болбосо бир топтун кызыкчылыгына бурбуй бербүү, бул тарых астында, келечек астында, Кудай астында чоң күнөө экенин Сооронбай Шарипович менин сезерине мындай ишенчимин. Сооронбай Шарипович ошону ошол процесс жүрдү. Анткени эки эле жол бар болчу. Же ошол достукту кыйбай, убагында ошол жана дома тартып жүрбөй, кызматка алып келдим эле, ана минттим эле деп. Ошол бир соодалашуу да бул. Ошол деңгээлден чыкпаса, балким ошол досум айтты эле, досумду кантип кыям деп, анын айткандай болуп эле, ушундай болуп жүрсө, анда мамлекеттин келечеги, демократиянын келечеги, мыйзамдын келечеги, жалпы эл журттун келечеги тобокел болуп, бир балта чабылып калмак. Мен ойлойм, президент ушул кырдаалда тарыхый, бул мындай чечим ар дайым эле келе бербейт. Тарыхый кырдаалда абдан туура, абдан оор чечим болду. Мен муну көп адамдар билбейт да, сахнанын артында кандай болду. Бирок мен мындай көзүм жетип турат, сахнанын артында ушул чечимге келиш үчүн Сооронбай Шариповичке абдан оор болду, өтө кыйын болду. Мындай ошол чечимди кабыл алышка. Бирок акыры ушул жалгыз бир адилеттүү чечим болсо, канчалык оор болсо да, канчалык татаал болсо да, канчалык зээнин кейитсе дагы, Сооронбай Шарипович тарыхый, туура, адилеттүү чечимди кабыл алды. Ал элди тандады. Ал өзүнүн антына бекем турду. Ал өзүнүн кызматын достчулуктун курмандыгына чалган жок. Атамбаев өзүнүн баягы жеке оюнда 16-жылы конституцияны өзгөрткөн. Конституцияны өзгөрткөндө күчтүн баарын премьер-министрге ыйгарган.
Ошол конституциядагы Атамбаевдин эң биринчи максаты бул кийинки президентти алсыратып, премьер-министрди күчтүү кылып, парламентти күчтүү кылып, анан кийин премьер-министр аркылуу керек болсо өзү келип, премьер-министр же болбосо өзүнүн кол балдары Сапар Исаков премьер аркылуу башкарам деп ойлогон. Жаңы президент келгенден кийин Атамбаев ошол жамбаштап жатып алып өзү резиденцияда башкарам деген ою менен баягы көптөгөн келишпестиктер болгон. Ортодо от жаккан дагы персондор болгон. Алар Фарид Ниязов, алар Сапар Исаковтар ошол процесстердин экөөнүн мындай келишпестик пикир жаралышуусунда колдон келишинче мындай аракет жасап экөөнү эртелеткен да. Мен экөөнүн тең мындай көз карашын, экөөнүн тең турмуштук позициясын, экөөнүн тең бир дүйнө таанымын билген адам катары бир 6 ай, 1 жылда божолмолдогон, 1 жылга жетпей же 6 айдын ичинде мындай көз караштар эки жакка кетет деп мен ага бөркүмдөй эле ишенчимин. Анткени мен экөөнү тең жакшы билем. Бирок бул мындай өтө ылдамдык менен болду. Анткени жана тегерегиндеги баатырлар ошол процессти эртелетип ийди. Эмне үчүн экөөнүн эрте эле кечпи көз карашы мындай айрылмак? Анткени Атамбаев бийликти жеке менчик катары пайдалангысы келген, бийликке көнө түшкөн, бийликти бергиси келген эмес, өтө көп душман күткөн жана ал мындан ары дагы өзүнүн үстөмдүгүн, диктатурасын орното берем деген мүндөсүнөн ал эч качан кетпейт эле. Ал айткандай басканы турганы бүт ошондой болуп калган.